Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде билим жаңылыктары, аны мен Гулина Сагынбек кызы тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүү процессинин алкагында жаңы окуу китептери даярдалууда. Мектеп окуучулар арасында предметтик олимпиада өтүүдө. Ата-эне менен баланын байланышын чыңдоо максатында өлкө аймагында түрдүү сынактар уюштурулууда. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүү процессинин алкагында жаңы окуу стандарттары жана программалар иштелип чыгууда. Бул багытта 2025 жылы мамлекет тарабынан 744 миллион сом бөлүнүп, заманбап талаптарга ылайык окуу китептери даярдалууда. Жаңы окуу куралдары басылып чыгуу менен бирге окуучулар үчүн аудио материалдар, жумуш дептерлер жана мугалимдерге методикалык колдонмолор да сунушталат. Өзөгүн көрүп атасыңарбы, кыйгач болуш керек. Эгер мындайдан түзүнөн 40 Гүлнара Жамангулова окуучуларына сирен бадалдарын кыйыштыруу ыкмаларын көрсөтүп, анын жыйынтыгында эки түрдүү гүл ачарын мисал келтирип жатат. Мындай жөнөкөй практикалык ыкмалар 12 жылдык билим берүүгө даярдалган окуу китебинде камтылганын белгилейт. Химияны алалы, биологияны алалы, же физиканы алалы, бизге сөзсүз түрдө лаборатория керек, ар кандай аспаптар керек, приборлор керек, же болбосо реактивдер керек. Анан ошолордун жардамы менен биз изилдөө иштерин жүргүзөбүз деген көз караш бар да. Бирок бул жерде эң жакшы нерсеси проблема жок деген, же болбосо проблеманы чече билүү деген нерсе бар экен да. Жаңы окуу китептери жаңычыл технологиясыз жөнөкөй жана кызыктуу мисалдарга негизделген. Анда окуучу өз алдынча изилдөө жүргүзүп, көргөндөрүн талкуулоо менен жыйынтык чыгара алат. Бул ыкмалар баланын аналитикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүп, кызыгуусун арттырат. Предметтик стандарттар иштелип атат. Ар бир предмет боюнча анда өзгөчөлүктөр бар ар биринин. Анан анын негизинде окуу программалары ошого ылайык жазылат. Предметтик стандарт жазууда жөн гана биздин илимий кызматкерлер гана жазбайт. Ага сөзсүз практикалык мектептеги практик мугалимдер кошулат. Университеттеги аны окуткан усулчулар деп коебуз, алар кошулат. Ошолор менен биргеликте жумуш топтун иш аракетинин алкагында анан окуу программасы, анан предметтик стандарттар даяр болот. Экспертиза менен басмага даярдоо окуу китеби басма үй мамлекеттик мекемеси алектенет. Азыркы тапта англис тили окуу китептери даярдалууда. Бүткөндөн соң учкун басмаканасынан басылып чыгарылат. В апреле прошлого года кабинет министров издал распоряжение. Министрлер кабинетинин тескемесине ылайык бизге китептердин маани мазмунун түзүүгө лицензия берилди. Табияттануу, математика, физика, химия жана 3-класстан 9-класска чейинки англис тили боюнча, жакында англис тили боюнча китептер басууга жөнөтүлөт. 2023-2026 жылда англис тили, математика, табияттан окуу методикалык топтомдорун басып чыгаруу мерчемделүүдө. Аталган окуу китептери базарларда сатылбайт, мектептерге бекер таратылат. Табигый булактарга эмнелерди кошот? Жаңы окуу материалдарынан эмгек китепчеси, аудио жана видео жазуулар, мугалимдер үчүн окуу куралдары киргизилет. Мурда татаал жазылган болсо, эми практикалык билимдерге жана заманбап ыкмаларга багытталган. Кандай нерселерди мисал келтирсек болот? Кана кимдер жооп бере алат? Ошто мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадасынын облустук баскычы болуп өттү. Кечээ бүгүн Уркуя Салиева атындагы зээндүү балдардын мектеп лицейинде өткөн бул билим сынагына райондук баскычтан ийгиликке жеткен 279 окуучу катышты. Олимпиада 17 багыт боюнча өтүп, окуучулардын билими жана жөндөмү сыналды. Кененирээк кесиптешим Гүлзада Усмоналиева айтып берет. Эрежелер менен тааныштым деп жазып, кол коюп койгула. Олимпиада окуучулар үчүн жыл ичиндеги маанилүү баскычтардын бири. Оштогу облустук Уркуя Салиева атындагы зээндүү балдардын мектеп лицейине окуучулардын предметтик олимпиадасынын 3-чү баскычына өткөн окуучулар келди. Билим сынагын өткөрүүгө даярдык иштер дыкаттык менен көрүлүп, ачык айкын өткөрүүгө аракеттер жасалды. Бүгүн мектеп окуучуларынын республикалык предметтик олимпиадасынын облустук этабы жүрүп жатат. Биздин Ош облусуна бүгүн күч сынашуу үчүн 10 предметтен 279 окуучу катышып жатат. Бул окуучулар жобонун негизинде жерлерден тандалып келген. Жобого ылайык атайын ушул окуучулардын олимпиадасын өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн. Ошол уюштуруу комитети бүгүнкү күндө өз милдетин аткарып жатышат. Бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Ошондой эле калыстар тобу белгиленди. Алардын эмгегин баалоо боюнча калыстар тобуна жогорку окуу жайларынан илимдин кандидаттары, ошондой эле Ош шаарынын чыгармачыл мугалимдери келишти. Олимпиада саат 9-да башталды. Азыр учурда бардык предметтер боюнча олимпиада өтүп жатат.
Бул баскычка облус боюнча буга чейинки райондук баскычта алдыга чыккан жалпы 279 окуучу катышууда. Олимпиада жалпы 17 предмет боюнча катышуучулардын билимин сынады. Облустук деңгээлдеги олимпиадага алгачкы жолу келип жаткан мугалим жана окуучулар үчүн бул чоң тажрыйба жана жетишкендик. Биз биринчи жолу келип атабыз мындай жерге. Буюрса жакшы ийгиликтерди күтүп атабыз. Окуучубуз менен ушул райондук олимпиада бүткөндөн бери даярдандык, китептерден, интернет блогторунан издеп, ушул буюрса ийгиликтерди күтүп атабыз. Билимдүүлөрдүн эң мыктысын тандаган олимпиада ар бир окуучу үчүн өзүнүн деңгээлин далилдөөгө чоң мүмкүнчүлүк берген сынактардын бири. Окуучулар райондук баскычтан өткөндөн соң бул күнгө өзгөчө талыкпаган эмгек менен даярданып, бүгүн өздөрүнүн эң алдыңкы орундарды күтүп жатышат. Олимпиадага дээрлик 2 айга жакын даярдандым. Мен үчүн атаандаштарымдын баарын эле сыйлаймын, баарын билимине баа беремин. Эч кандай толкундануу жок, байгелүү орунда ээлейм деген үмүттөмүн. 2 күнгө созулган олимпиададан соң жеңүүчүлөрдү алдыда республикалык баскыч күтүп турат. Катышуучулар 17 предметтен республикалык олимпиадада облустун намысын коргошот. Ага жалпы 34 окуучу барат. Бишкекте дагы предметтер боюнча шаардык олимпиада өткөрүлүп жатат. Аталган сынакка райондук баскычтан алдыңкы 3 орунду камсыздаган окуучулар катышып, практикалык жана теориялык тапшырмаларды аткарышууда. Борбор калаадагы өтүп жаткан олимпиада боюнча кабарчыбыз Эржигит Тилекбек уулу айтып берет. Окуучулар арасында өткөрүлүп жаткан олимпиаданын шаардык баскычы башталып, 11 предмет боюнча катышууда. Жылдагы салыштырмалуу окуучулардын саны өсүп, шаардык этапта 1964 окуучу ат салышып, тапшырмалар Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан түзүлгөн. Ошонун ичинен химия, физика, математика сабактары боюнча ушул Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин базасында өтүлүүдө. Анткени ушул университеттин мугалимдери, профессорлору, ага окутуучулары ушул предметтер боюнча комиссиянын составына киришип, абдан чоң көмөк көрсөтүшөт да. Аталган сынакка райондук баскычтан алдыңкы 2 орунду камсыздаган окуучулар катышып, практикалык жана теориялык тапшырмаларды аткарышты. Өткөрүлүп жаткан олимпиаданы өткөрүү үчүн Кыргызстандагы 5 окуу жайдын окутуучулары комиссиянын курамына кирген. Ошондо химия предмети практикалык тур деп коет. Ошондой эле англис тили, кыргыз тили, орус тили дагы практикалык тур. Ал эми башка предметтер болсо математика, мисалы физика 2 багыттын 2 күндөн теориялык тур. Маселе чыгаруу, же болбосо тест жазуу, ар кандай ушул бизге бул тапшырманын баарын Билим берүү министрлиги даярдап беришет. Олимпиада облустук деңгээлдеги шаарлардын белгиленген жайларында эртең мененки саат 9-да башталып, 4 саатка созулат. Андан соң текшерүүдөн өтүп, жыйынтыктары белгилүү болот. Бирден кийин, түштөн кийин баягы результаттары, жыйынтыктары чыккандан кийин окуучулар келип апелляцияга берсе болот. Эгер меники эмнеге үчүн аз балл болуп калды же көп деп ошол боюнча дагы талаш тартышуулар болуп, ошол жыйынтыкталгандан кийин ушул күн экинчи күндө толук жыйынтыгы чыгып бүтөт. Шаардык этаптын жыйынтыгынын негизинде республикалык олимпиадага катышууга жолдомо алышат. Ош шаарында аскерге чейинки даярдык сабагы боюнча мектеп окуучуларынын арасында сынак өттү. Мында 9-чу, 10-чу, 11-чи класстын окуучулары бир нече номинация боюнча күч сынашып, аскерге чейинки даярдыктарын көрсөтүштү. Жаштарды мекенчилдикке тарбиялаган сынак тууралуу кийинки тасмада сөз болот. Акжол Алиев автоматты толук эмес чачып жыйноо тапшырмасын аткарып жатат. Ал номер 35 мектептин 11 класынын окуучусу. Ош шаарындагы мектептер арасында аскерге чейинки даярдык сабагы боюнча уюштурулган сынакка катышып, өзүнүн тактыгын, ыкчамдыгын жана мыкты даярдыгын көрсөттү. Бул мелдешке мен көп убакыт даярдандым. Бул өтө оңой иш эмес. Автомат чачууда бул өзүнчө бир кыйынчылык.
АЧД сабагы боюнча өткөрүлүп жаткан сынакка бардыгы болуп 5 команда катышууда. Кыялбек Эркинов номер 45 мектептен катышып жаткан топтун командири. Анын айтымында алар буга чейин 6 мектептин командалары менен таймашып, финалдык мелдешке жолдомо алышкан. Буга биз 3 жуманын тегерегинде даярдандык. 6 мектептен 1-орунду алып, азыр ушул мелдешке келип отурабыз. Бул мелдеште дагы бирди алабыз деген ниеттебиз. Финалдык беттеш Ооган согушунун ардагеринин ысымын алып жүргөн Абдрайым Алиев атындагы мектепте болду. Бул сынак Ооганстандан советтик армиянын чыгарылгандыгынын 36 жылдыгына карата өткөрүлүүдө. Сынактын уюштуруучулары мындай иш-чаралар жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо, аскердик жөндөмдөрүн өркүндөтүү жана командалык мамилени күчөтүү максатын көздөрүн белгилешти. Бул максат ушул жаштарды мекенди сүйүүгө, патриот болууга тарбиялоо үчүн ушул нерсени атайын уюштурдук. Каржы жагын ош шаардык мэрия чечип берди. Шаардык билим берүү башкармалыгы менен чогуу ушуну уюштуруп атабыз. Шаардык военком аскер комиссариаты чогуу бүш организацияны өткөзүп атабыз быйыл. Окуучулар 6 номинация боюнча таймашты. Саптык ыкмаларды жасоо, автоматты чачып жыйноо, аркан тартыш, гир көтөрүү, саптык жүрүш жана саптык ыр жүрүш боюнча. Мына ушул саптык ыр жүрүштө 35 мектептин окуучулары аскер ардагери Нурмамат Жоробаевдин калемине таандык чыгарманы аткарышкан. Нурмамат Жоробаев мекенге кызмат кылуу менен катар чыгармачылыкты да таштабай көптөгөн ырларды жазган. Учурда анын бир нече китептери жарык көргөн. Аскер адамынын чыгармачылык менен да алектениши окуучулар үчүн үлгү болуп, аларды шыктандырары шексиз. Коркунуч келсе журтума чыгабыз аны тосууга, куралга мекен чакырса катарда жоокер болууга деп бир эле куплеттин айтып кетейин. Мен каалоорум ушул. Мектептердин бардыгы бизге окшогон акындар менен иштешип, обончулар менен иштешип, ушул строевая подготовкага ылайыктуу ырларды даярдап чыгып, ушул мектептер менен иштешип, ушул мектептерге берсек жакшы экен да. Командаларга тийиштүү упайлар берилип, дипломдор тапшырылды. Ошондой эле иш-чарага катышкан окуучулар ардагерлер менен баарлашып, алардын аскердик жолундагы тажрыйбалары, эрдиктери жөнүндө маалымат алышты. Бул жолугушуу жаштарды тарбиялоодо чоң мааниге ээ. Гулена Сагынбек кызы, Сыймык Жолдошбаев, Билим жаңылыктары, Ош шаары. Ата-эне менен баланын байланышын чыңдоо максатында өлкө аймагында түрдүү сынактар уюштурулуп келет. Ага ата-энелер балдары менен катышып, билим, тарбия жана спорт боюнча өз даярдыктарын көрсөтүшүүдө. Негизги максаты ортодогу байланышты чыңдап, үй бүлөнү бекемдөө болуп саналат. Аталган иш-чаралар Талас облусунда да байма-бай өткөрүлүүдө. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Атам, апам жана мен деп аталган сынак Талас областынын биримдик айыл аймагында өткөрүлдү. Бул жолку спорттук таймашка ата-энелер балдары менен чогуу чыгып, атаандаштары менен күч сынашты. Мелдешке Ак Дөбө, Өзгөрүш жана Кең Арал айылынын тургундары катышты. Үй бүлөнү бекемдөөгө багытталган бул иш-чараны ата-энелер жактырды. Бүгүнкү оюн абдан кызыктуу болду. Үй бүлөбүз менен келип ушул оюнга катышканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз өзү негизи үйдөн дагы кечкисин ушундай балдар менен ойноп турчубуз. Анан ушундай башка үй бүлөлөр менен дагы чогуу ушундай бир залда мындай жакшы маанайда оюн курган. Биз үчүн абдан кызыктуу болду. Бүгүнкү күн бизге абдан жакты, өзгөчө менин балдарыма абдан жакты. Силерге Аллах ыраазы болсун, ушундай оюндарды бат-баттан уюштуруп туруңуздар. Спорттук таймашта ата-энелер балдары менен чогуу, аркан тартыш, кап менен секирүү, жарышып чуркоо жана башка сынактар боюнча мыкты даярдыктарын көрсөтө алышты. Оюндар жандуу болуп, бири-бирин сүрөп турушту. Көңүлдөрү көтөрүлгөн жаш жеткинчектер бүгүнкү сынактын жакканын айтышты. Мен бул жерге апам менен атам жарышка келдик. Жарыштан биз бүгүн биринчи орун алдык. Аябай сон болду, аябай кызыктуу. Бүгүн мэрге биринчи жолу келатам. Апам менен атам менен келатам. Ойнодук, уттук. Иш-чара Бакаята райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан уюштурулду. Башкы максаты үй бүлөнү бекемдеп, ата-эне менен баланын байланышын спорт аркылуу чыңдоого багытталды. Бул үй бүлөнүн ынтымагы ушундай болот деп элдерге кичине таасир тийгизсин деген иш-чара өткөзүп атабыз. Бул оюндун эң биринчи максаты үй бүлөдө бала менен ата-эненин ортосундагы байланыш болот. Ушул жерде биз азыр биримдик айыл өкмөтүн гана алдык. Бул жерде 3 айыл бар. Ар бир айылдан 2ден команда. Ошондо 6 команда оюн болот. Иш-чаранын жыйынтыгында катышуучуларга атайын сыйлыктар жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, мындай сынактар азыр облустун бардык аймагында уланууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Билим жаңылыктары, ЛТР, Талас облусу.
Билим жаңылыктарынын бүгүнкү топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Ушул сыяктуу жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан дагы көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.